Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, област аймагындагы жаңылыктар менен мен Нурлан Сорбеков таныштырамын. Достук кербенинин бул сапардагы жүрүшү Манас районунун центринде жайгашкан Покровка айылында орун алды. Жашстан деген долбоордун алкагында республиканын 6 областында 29 локацияда өтүп келди. Жалпысынан атайын мастер-класстардын 9 түрү көрсөтүлдү. Кененирээк кийинки материалдан көрсөтөбүз. Достук кербенинин бул сапардагы жүрүшү Манас районунун центринде жайгашкан Покровка айылында орун алды. Жашстан деген долбоордун алкагында республиканын 6 областында 29 локацияда өтүп келди. Жалпысынан атайын мастер-класстардын 9 түрү көрсөтүлдү. Мисалга келтире кете турган болсок, лидерлик сапатка үйрөтүү, конфликттерди чечүү жолу, мода көрсөтүү, кыргыз улутунун салттуу маданиятын, кийим көргөзмөлөрү, агро бизнестерди өнүктүрүүдө, аймактардагы бизнестерди өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү, мындан тышкары кино жаатында жана кыргыз улуттук бий түрлөрүнөн атайын мастер-класстар өттү. Достук кербенинин негизги максаты болуп аймактарда тынчтык куруу, маалыматты камсыздоо жана ушундай комплекстүү мастер-класстарды аймактарда өткөрүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бардык областтарында өтүп, акыркылары болуп Талас шаарында, Манас районунда, андан кийинки Достук кербени Токмок шаарында өткөрүлмөй болду. Манас районунда Достук кербенинде жалпы 5 улуттун өкүлдөрү катышып, өздөрүнүн тамак аш жаатында, маданият жаатында салттарын келген көрүүчүлөргө тартуулашты. Жалпы республика боюнча 34 000 адамды камтый алабыз деп алдыга план койгонун, бул көрсөткүчкө жеттик деген ишеничтебиз дейт уюштуруучулардын бири Азамат Асейин уулу. Бүгүнкү күндө Достук кербени Манас районунда өтүп жатат. Бул жерде жалпысынан Покровка айылынын тургундары жана Манас районунан, анан Кара Бура районунан чакырылган. Жалпы азыр 5 улуттун өкүлдөрү катышып атат. Долбоордун алкагында, Жаштан долбоорунун алкагында негизи 2 коомдук бирикме утуп алганбыз муну. Түндүк аймакта баягы Ысык көл, Нарын, Талас, Чүй аймагын Талас облустук жаштар кеңеши уюштуруп келебиз. Ал эми Ош Жалал абадты Жаш ниет деген ноокат жаштар борборунан Жаш ниет деген коомдук бирикмеси ишке ашырып атат. Жалпы 6 облусту камтыдык. Анын ичинде айыл өкмөттөрдө болушу мүмкүн, шаарларда болушу мүмкүн да. Себеби дегенде биз муниципалитеттерди тандап алганбыз, аймактар, локациялар катары. Достук кербенине Кайыңды айылынын тургуну Турдукан Шатманова райондун ар кайсы айылдарынан түзүлгөн шайыр апалар менен кошо келген конокторго ырдап бийлеп маанайларын көтөрүштү. Командабызда 18 чоң апа бар. Бул өзү жаңы эле уюшулду. 17-жылдын октябрынан 20-сынан уюшулду болуш керек. Уюшулган күндөн баштап көп деле репетиция болгон жок. Бирок Бакай атанын шайыр апалары чакырып, өздөрүнүн программаларын көрсөтүп, бизге дагы көмөгүн көрсөтүп, ушундай алар 2 жыл уже уюшулуп калыптыр да, мурунураак. Биздики кеч болуп жаңы уюшулду деп. Кудай буйруса, шайыр апалардын программага кошкон салымы көп болот деп ойлойм. Ал эми Покровка айылынын тургуну Автандил Куттубаев мына ушундай жагымдуу маанайды тартуулап, элди ынтымакка чакырган Достук кербенине өзүнүн ыраазычылыгын айтып өттү. Албетте өтүп жаткан уюштуруучуларга да рахмат. Ушундай жаштарыбызга дагы келип катышып берип, өз өнөрлөрүн көрсөтүп, достук маанайда ушундай жакшы күнүбүздө ушинтип өздөрүнүн самалыктарын көрсөтүп, ой бөлүшкөндөрү үчүн администрация жана башкаларга дагы сиздерге да ушинтип биз телевидениеден ошого окшогон жакшы самалыктарды көрсөткөнүңүздөргө жакшы деп ойлойм. Мага жакты. Достук кербенинде концерттик программалар орун алган бул жүрүшүндө Талас областындагы өзүнүн сапарын карытты. Нурлан Сорбеков, Ренат Иманкулов, репортер, 3-канал, Манас району. Бүгүн Бакай ата районунун Кызыл Сай айылындагы Чалдыбар мектеп-интернатында жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрүнүн кароо сынагы болуп өттү. Бул кароо сынакка биздин чыгармачылык топ барып келдик. Назарыңыздарды мына ушул сюжетке бурабыз. Бакай ата районундагы Кызыл Сай айылынын Чалдыбар мектеп-интернатынын автожол тайпасы бүгүнкү жол коопсуздугунун жаш инспекторлор кароосундагы толугу менен да маалымат берилди. Маалымат берген автожол тайпасынын кол башчысы Токтосунова Динара.
Бүгүн Бакай Ата районунун Кызыл Сай айылындагы Чалдыбар мектеп-интернатында жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрүнүн кароо сынагы болуп өттү. Жалпысынан кароо сынакка райондон 14 жашка чейинки окуучулардан 4 команда катышты. Бул иш-чара жылда өтүүчү. Кароо сынакта Чалдыбар орто мектеп-интернатынан автожол командасы жеңишке ээ болду. Бул иш-чаранын негизги максаты жаш өспүрүмдөр арасында жол кырсыгын азайтуу жана жаш өспүрүмдөргө жолдо жүрүү эрежесин үйрөтүү экенин уюштуруучулар кошумчалашты. Бизде Талас областынын аймагында 112 мектеп бар. Ошо биздин жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматынын кызматкерлери ар бир мектепке бекитилген. Алар барып бир айда 2-3 жолу барып туруп жол эрежеси боюнча сабак өтүшөт. Иш-чаранын эң негизги максаты бул жаш өспүрүмдөр арасында жол кырсыгын азайтуу жана ошо жаш өспүрүмдөргө жолдо жүрүү эрежесин үйрөтүү болуп эсептелинет. Бул иш-чаранын максатычы. Эми буюрса областтык масштабта өтөт бул иш-чара. Ал жеңүүчү команда республиканский масштабка барат да. Район аралык бул кароо сынакка катышкан Чалдыбар мектеп-интернатынын автожол командасы жеңишке жетти. Аз күн даярдык көрсө дагы ийгиликке жетишип, эми алдыдагы областтык жеңишти камсыздайбыз деп турган чагы. Бул сынак тууралуу бизге 3-апрель күнү айтылган. Даярданган нуска 3 күн болду. Катышуучу командада 8 окуучу бар. Биз көбүнчө 6-класстардан болобуз. Бизден улуу 2 агайыбыз бар, ал 7-класстан. Бул сынакка катышканыбыз менен биз көптөгөн жол эрежелерин үйрөнүп десек болот. Бул жылда өтүлүүчү сынак. Биз мурда биздин Жаңы Бага тайпасы мурда республикалык кароо сынактарга чейин катышып келишти. Биз быйыл биринчи жолу катышып атабыз. Райондук жеңиш биз үчүн сыймыктанып атат. Биз дагы башка командалардан коркконбуз. Алар дагы бизден жакшыраак даярданат деген үмүттөр бар болчу. Бирок Кудай буйруп биз дагы биринчи орунду алдык, кубанычтабыз. Бүгүндөн тарта Талас шаарындагы Кырчоро кинотеатрында Чала спорттук киносу шаар тургундарына жана конокторуна көрсөтүлө баштайт. Бул кинонун тарых таржамалуу жөнүндө кинонун башкы каармандарынын бири Улан Эсенакунов биздин каналга айтып берди. Саламатсызбы? Бүгүндөн тарта Талас шаарындагы Кырчоро кинотеатрында Чала спорттук киносу шаар тургундарына жана конокторуна көрсөтүлө баштайт. Бул кинонун тарых таржамалуу жөнүндө кинонун башкы каармандарынын бири Улан Эсенакунов биздин каналга кыскача маалымат берди. Алгач кино жаратуучулар Эмиль Эсеналиев кыскача вайындарды тартып реклама кылып, андан кийин идея жаралып, кыска вайындан чоңураак кино тарталы деген ойлор келген. Ушул образдарды кинодон элге юмор аркылуу жеткирип, элдин маанайын көтөрөлү деп тартышкан. Башка кинолордон өзгөчөлүгү бул кино бөлөк мамлекеттен тартылганы. Тагыраагы Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында жана Ланкави деген аралда тартылганын актерлор кошумчалашты. Бишкекте бардык кинотеатрда, анан буяка Таласка келдик. Региондордон Таласка келдик биринчилерден болуп. Ошко барган, Ошто көрсөтүлүп атат. Бишкектен анан Таласка алып келдик. Буюрса келиңиздер, таластык тургундар. 6-сынан 8-не чейин болот буюрса. Малайзиянын Куала-Лумпур деген шаарында болдук бир жума. Анан Ланкави деген островунда болдук. Өзгөчөлүгү Малайзиянын коздугун көрсөттүк, салтын көрсөттүк. Өзгөчөлүгүн көрсөттүк кыскасы. Бул көбүнчө эркек мырзаларга жага турган юморлар бар көбүнчө. Телефон аркылуу Малайзияга барып калган бул эме да, сюжет өзү ушундай да. Мисалы мен флешка алып, телефон сатып алып сумдан ошону алып алып Малайзияга учуп кетем, анан история ошол телефон аркылуу башталат да. Ал флешканын ичинде аябай бир мамлекеттик деңгээлдеги бир важный информация болот. Вот ошону Малайзияга алып кетип калам мен билбестен. Анан ошо артыман барышат кыскасы.